Мекендештер ошентип денени дүргүткөн, жан дүйнөнү балкыткан Көкбөрүнүн гимни менен биз ошентип финалдык беттешти баштадык. Четинди Ленин районунун атынан жана Келечек Свердлов районунун атынан ошентип эки команда бүгүн алтын байге үчүн ат салышмакчы. Көк кийимчендер булар ошол Келечек командасы, ал эми четинди кызыл кийим менен бүгүн беттешти өткөрөт. Албетте байге фонду да өтө жакшы, жана ошондой эле бул Бишкек шаарынын 141 жылдыгына карата Бишкек шаарынын мэринин кубогу айгышкан беттештерде буга чейинки чейрек финал, жарым финалда ийгилик жараткан командалар ошентип азырынча жеңилүү эмне экенин билбей келе жаткан бул турниrdеги командалар финалда бири-бирине каршы жолукту. Четинди булар чейрек финалда Келечек Суу Самырды 3-1 уткан. Ал эми Ак Жол командасын кечээ 0-2 менен утулуп атып, андан кийин аягында 3-2 менен утуп кетти эле. Бүгүн эми албетте финалда дагы ушундай айгышкан күрөштү жүргүзөт. Ал эми Келечек алар чейрек финалда дагы, жарым финалда дагы өтө ишенимдүү таймашты өткөрдү. Кара Балта командасын 11-2-ге 9 упай, 9 салым айырма менен уткан болсо, ал эми Төш Булакты кечээ 8-0-гө жеңип алган эле. Азыр болсо эми ушул алар четиндини дагы ийгиликтүү утканга албетте басым жасайт. Ал учурда эми биз ушул оюнчулар менен тааныштырып алалы. Бул Келечек командасынын капитаны Айбек Караев 1987-жылы төрөлгөн, минген аргымагы БТР, 1-номерде, ал эми 2-нчи Диму Икрам уулу, ал Акбай менен Медет Абдыкайым уулу, ал Абсент менен 3-номерде, 4-нчи Эрбол Талантбек уулу, ал Мустангты минип жүрөт, 5-нчиде Акжол Кылыч уулу, ал Малыш менен, ошондой эле 6-номерде Жакшылык Ильяс уулу, Гладиатор, Жомарт Бегалиев Зиданды минип жүрөт, ал 7-номерде, 8-нчи Бахтияр Жапаков, ал болсо Месси менен, жана ошондой эле Ислам Үсөнбаев Өзгөн деген аргымак менен 9-номерде, 10-нчу Аскат Алишеров, Сүлүк Кара, 11-нчи Медет Апык уулу, ал Пегасты минип жүрөт, ал эми Макош Макжанов, бул мына ушул 12-нчи катар сан менен бүгүнкү оюнду өткөрмөкчү. Алгачкы жекеме-жек финалдык таймаштагы ал учурда мына Келечектен Айбек Караев чыкты БТР менен. Ал учурда Бекмурат Садыров, ал шахмат менен ортодо, жана шахматтан түшүп калды. Ошол учурда Бекмурат Садыров мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, албетте ошентип мына Айбек Караев мына тайгазанды көздөй жөнөдү эле, бирок албетте бул учурда ийгилик жаратуу албетте кыйын болот. Ошентсе дагы алгачкы упайды салуу мүмкүнчүлүгү бар. Медет Апык уулу! Алгачкы салым ошентип тайгазанды алгачкы улак мына кош такым менен ийгилик жаратып кетти. Албетте Медет Апык уулу, анын жанында өнөктөшү бар болчу. Буга чейин командаларын ири эсеп менен утуп келген Келечек бул ирет дагы ошол өздөрүнүн жазган сценарий боюнча окуяны өнүктүрчүдөй улак ортодо жана жүрүш андан ары уланат. Мына кызыл кийимчендер булар четинди, ал эми көк кийимчендер Келечек. Эсиңиздерге салып коелу. Чындыгында буга чейинки Нооруз майрамына карата азыр Келечектин оюнчулары чабандестеринде өзгөрүүлөр болду.
Ноорустагы келечекке караганда азыркы келечек бир төлө күчтүүрөөк экен байкалып турат. Мисалы үчүн Макош Макжанов ал Ноорус майрамына карата беттеште жок болчу. Бүгүн кече мурда күнү негизи эле мына ушул Бишкек шаарынын мэринин кубогу үчүн болгон турнирде ал келип өтө сапаттуу оюнду жүргүзүп атат. Бул албетте келечек командасы үчүн кошумча жаңы күч болуп бермекчи. Жана ошондой эле Медет Апык уулу бул 19 жаштагы чабандес Пегасты минип жүргөн. Мына ушул Медет чыныгы чабуулчу, келечектин чабуулчусу. Ал атасы дагы улак тартып жүргөн, бирок жер улак менен алектенген албетте атасы. Мына ушул улакчынын баласы улакчы болот дегенде, бирок эми бул жөн гана жер улак менен торпок улак тартып жүрбөстөн азыр мына Медет Апык уулу ошентип эми кадимкидей көк бөрүдө өзүнүн карьерасын жасап жаткан учуру. Жана биз ошондой эле чындыгында чет элдин оюнчуларын тааныштыра элекпиз. Мирлан Сраждинов, тажрыйбалуу Мирлан Сраждинов, капитан, бул чет элдиники номер 1 номер менен. Ал 34 жашта. Жок, 34 эмес, 39 жашта. Бул ирет болсо ошентип Бекмурат Садыров бул ирет улакты жерден эңип кетти эле. Ой, абайлаш керек. Абайлаш керек. Ден соолук баарынан маанилүү албетте. Улак үчүн канчалык ат салышпасын. Жада калса бир салымдан баш тартсаң да ден соолукту албетте мына ошол учурда эң башкысы ден соолукту караш керек. Азыр болсо мына Асхат Алишеров улакты эң туруп түзүлө тайгазанга барды. Жок. Атандашы жакындаткан жок. Санжар Идрисов анын жолунан тосуп чыккан. Эгерде ал жок болсо албетте эсеп саны 2-0 айланып кетпек. Биз мына чет элдин оюнчуларын дагы эле тааныштыра албай атабыз. Анткени ушунчалык динамикалуу оюн бул жерде орун алып атат. Мына Мирлан Сраждинов 1 номер болсо, Чыңгыз Идрисов ал 2-де, минген аты Элбрус. Амантур Шекелов ал 3 номерде. Карабайырды минип жүрөт Вулкан менен бул Азамат Батырбеков. 4 номерде Канта Идрисов ал Жорго менен, Улан Насакеев Малой менен 6 номерде. Улан Насакеев, бул кайсы Улан Насакеев болду экен? Эгерде жакындан карап калсак, биз албетте байкайбыз, бул кадимки айтылуу Улан Насакеевпи. Азыр болсо мына кайрадан Асхат Алишеров жөнөдү. Анын жанында өнөктөшү мына Диму Икрам уулу бар. Жана бир кол менен албетте ыргытып кетүү мүмкүн эмес. Улакты кайрадан такымга басты. Себеби атандаштар сууруп жулуп кетиши ыктымал. 7 номерде Нургазы Русланбек уулу. Ал чемпионду минип жүрөт. Идальго менен 8 номерде Адлет Дүйшөнбеков, Бекмурат Садыров 9 номерде шахмат менен ал жекеме-жекеге чыгып аткан оюнчу. Ал эми 10 номерде Калысбек Кыдыров, Валюта менен Санжар Идрисов Арчаторду минип жүрөт. 11 номерде 12 болсо бул Сагын Исабеков. Ушул Сары деген аргымакты минип жүргөн чабандес. Жекеме-жеке бул ирет эми ошентип четинди командасынын тайгазанына жакын тегерек чейинде жекеме-жеке орун алмакчы. Буга чейин 2 ирет ушул жекеме-жекеден Бекмурат Садыров аттан түшүп калды. 2 жекеме-жеке 2 өндө тең түшүп калган. Бул ирет кайрадан эле ошол аянтка жекеме-жекеге чыктыбы? Бул жерде мына Айбек Караев келечектин жекеме-жекедеги негизги оюнчу, 2 оюнчусунун бири деп айтсак болот. Кайрадан эле мына Бекмурат Садыров ортодо. Бекмурат ал шахмат менен жекеме-жекенин чыныгы аттар экенин ушул аргымактардагы далилдеп атат. Бири-биринен ашса ашып кем калбаган мына аттар. Бүгүн демек биз финалдык беттеште ушул жекеме-жекедеги чыныгы тирешүүлөрдү байкайт сыяктуубуз. Атаандашын сүрүп чыккан сайын азыр ушул аттардын баасы көтөрүлүп атат деп айтсак болот. Албетте Ахиллеске, Геркулеске туруштук бере турган аттар акыркы учурда көп чыкпай келет. Ал мезгилде Айбек Караев улакты жерден эңип кетти. Ой, абайлаш керек. Азырынча ортолук бөлүккө келе жатат. Кандай өткөрүп берди, көрдүңөрбү? Медет Апык уулу. Ошентип Айбек улакты алары менен ошол замат Апык уулуну өткөрүп берген. Апык чабандестин баласы
Ошол Медет жана экинчи упай дубль жасады Медет. Буга чейинки оюндарда дагы өтө көп ийгиликтүү жүрүштөрдү ишке ашырган Медет чыныгы көкпөр үчүн, улак үчүн жаралган оюнчу деп айтсак болот, чабандес деп айтсак болот. Жаштайынан ушул ат менен чоңойгон белгилүү апык чабандестин баласы Медет. Ошентип бул ирет дагы мүмкүнчүлүктү колдонуп кетти. Келечеги кең улуттук курама командага кире турган, эгерде ушул темп менен кете турган болсо, кире турган улакчылардын бири деп эми ушул Медетти айтсак болот. Мүмкүн Медеттин персоналдуу күйөрмандары пайда болот бүгүн. Анткени чындыгында Кыргызстандагы белгилүү чабандестердин жеке күйөрмандары бар. Ошол эле Манас Ниязовдон баштап, Улан Насакеевди айтсак болот, жана Рустам Тыналиевди айтсак болот, алардын ушул өзүнө күйөрмандык кылган албетте көкпөрү сүйүүчүлөрү өтө көп. Ошол эле сыяктуу Медет апык уулунда дагы күйөрмандар пайда болушу толук ыктымал. Аут. Мына улак аянттан чыгып кеткен эле, азыр болсо кезектеги жеке орун алат. Келечек командасынын башкаруучусу Аман Дербишев, ал эми Руслан Титуев бул келечектин жетекчиси. Ал эми четинди мына ушул бизге башкаруучусу, жетекчиси тууралуу маалымат берген жок. Эгерде берсе, албетте биз эфир аркылуу айтып коймокпуз. Азыр болсо мына кезектеги жеке орун алып атат. Бул ирет дагы Айбек Караев чыкты. Ага каршы Бекмурат Садыров шахмат менен. Азыр болсо Айбек Караевдин аргымагы БТР шахматка оңой менен алдырбай атат. Жана Айбек бул ирет дагы улак теңип кетти. Анын жолунан ошол замат чыкты дагы Бактияр Жапакев. Бактияр бул Жапакеев демек. Бактияр Жапакеев буга чейин бир жазылып калган болсо, Бактияр мына эми азырынча өзүнүн тайгазаны жакта жүрөт. Медет азыр аянтта жок болчу, андыктан бул ирет Айбек Караев улакты Медетке эмес, мына ошол Бактиярга өткөрүп берген. Бактиярдын минген аргымагы Месси деген аттар, албетте бүлүктөр кандай болорун күйөрмандар жакшы билет. Алар оңой буйтап кетет. Азыр мына аттын башын буруп токтотуп туруп экөөнүн ортосуна сурулуп чыгып кетиши да ыктымал. Бирок бул ирет андай дриблинг жасаганга жетише алган жок. Аут. Эми ортодогу тегерек чейинде биз жекеме-жекеге күбө болобуз. Бирок Ленин районунун оюнчулары мүмкүнчүлүк берген жок. Себеби булар Келечек бул Свердлов районунун атынан чыгып атат. Четинде болсо Ленин районунун. Бул албетте Бишкек шаарынын мэринин кубогу, андыктан биздин Борбор калабыздагы 4 райондун атынан 4 команда чыккан, андан сырткары Чүйдүн дагы 4 командасы беттешти. Ошолордун арасынан албетте сурулуп чыккан, жеңил узасын тартпаган 2 гана команда калган. Алар мына сиздердин назарыңыздарда. НТ Спорт каналы ошентип Борбор калабыздагы Аккула ат майданындагы ушул мэрдин кубогу үчүн болгон беттештин финалын сиздерге сунуштап атат. 3-чү орун үчүн болгон беттеш мынчалык кызыктуу болгон жок. Ал жакта бир тараптуу болуп кетти. Ошентип Ак Жол командасы Төш Булакты 8-0 утту. Айрыкча экинчи таймдан кийин ири эсеп катталып кеткенден кийин беттештин анда кызыгы деле кетип калды. Ким жеңүүчү болору белгилүү болгондон кийин. Азырынча финалдык беттеш өтө кызыктуу болуп атат. Адилет Дүйшөнбеков улакты аянттан тегерек чийинден чыгарды, бирок өзүндө сактап кала алган эмес. Адилет Дүйшөнбеков Идальго менен жекеме-жекеге чыккан эле. Сүрмө топ. Эч ким улакты жерден албай жаткан болсо, азыр мына Улан Насакеев гана Улан Насакеевди 4 келечектин оюнчусу сүрүп барып аутка жөнөттү. Оюн жагып атат чындыгында мага, мына күйөрмандарга деле жагат деген ойдомун.
чыныгы бир мына бир бул жакта Акулат майданында ушул бир ат оюндарынын аурасы сакталып турат. Аба ырайы да сонун, бир аз көлөкө түшүп, ысык эмес. Бул ысык болбогону айрыкча аттар үчүн, чабандестер үчүн өтө ыңгайлуу. Кол чап коюңуздарчы. Мына көрөрмандар колдоого сүрөөнгө ала баштады командаларды. Азыр жекеме-жекеден кайрадан эле Адилет Дүйшөнбеков ийгиликтүү. Кубок ойнолуп турат, өтпө. Демек, Бекмуратка караганда тескерисинче Адилет четинди командасында жекеме-жекеден ийгиликтүү болуп атат. Акча. Өнөктөшүн өткөрүп бериш керек албетте. Санжар Идрисовго өткөрдү. Санжар бул четиндин чабуулчусу. Азырынча аттын башын буруп, Бактияр Жапакеевди жеткирген жок. Жолунан бир атаандаш чыгып калды дагы. Тайгазанга жолоткон жок. Караңыздарчы, кандай сонун аттын башын бурган атат. Ары бери жылы олтуруп, мына кош такым менен келеби кандай кылат? Жок. Өздөрүнүн позициясын ээлеп алды келечектин оюнчулары. Андыктан азыр Тайгазанга жакындоо албетте өтө кыйын. Аутка чыгарганга аракет кылат. Караңыздарчы, сүрүп бараткан. Районунун оюнчуларына Каримажы $100 байга сайды. Кызыктыруучу сыйлыктар ал жерде орун алып атат. Азыр Келечек командасына. Тайгазанга салбайт, анткени аут болуп калган. Жекеме-жеке. Эйлиңизге рахмат. Ошентип Кызыктыруучу сыйлыктар коюлуп атат албетте. Ким койгонун атын айтканга бизде укук жок. Бирок албетте мына ушул Акулат майданда отургандар ким экенин угуп атат. Биз ушундай кызыктыруучу сыйлыктарды койгондорго ыраазыбыз. Алар чыныгы Көкбөрүнүн фанаттары, Көкбөрүнүн күйөрмандары деп айтсак болот. Мына ушул оюнчулар үчүн кошумча мотивация болсун, кошумча алар үчүн ушундай дем күч болсун деп ушундай акчалай сыйлыктарын кошуп атышат. Негизинен байге фонду деле өтө жакшы, 300 000 сом. Биринчи орун деген бул албетте аз нерсе эмес. Жекеме-жекеде кайрадан эле Айбек Караев чыкты келечек командасынан. Ал учурда ага каршы Улан Насакеев. 6-чы номердеги белгилүү улакчы. Улан Насакеев албетте бул Кыргызстандагы эң популярдуу, эң айтылуу оюнчулардын бири Улан Насакеев. Ал азыр 32 жашта. Малой деген аргымак менен чыкты. Аты бир аз келишпей атат окшойт. Болбосо Улан Насакеев ал албетте оңой менен мындай командаларда көлөкөдө калбастан ал оңой ийгиликтер жаратып кетиши керек эле. Ошондой эле мен мына Белек Мукаев менен сүйлөштүм тыныгы учурунда. Достук командасынын коргоочусу. Аны менен сүйлөшкөндө дал ушул мына Аскат Аскаров достуктан кеткендигине байланыштуу. Азыр мына Майрамбек негизинен буга чейин деле достукту ойноп жүргөн. Азыр эми Аскаттын да функционалдык ордун дал ушул Майрамбек ээлеп аткан болсо, мүмкүн ошол Белек айтып өттү, мүмкүн Улан Насакеев ошол достук командасына келип калышы ыктымал. Дал ушул 9 майга карата турнир Ысык көлдө өтөт. Ошондо дал ошондо Улан Насакеев достук командасында ойноп калышы ыктымал. Азырынча ал мына бул жерде четиндиде ойноп атат. Эми бул Бишкек шаарынын мэринин кубогуна жогорку лиганын оюнчуларын кошушкан жок. Азыр болсо мына Медет дагы бир ийгиликтүү жүрүштү ишке ашырды. Мына сага бул турнирде ошентип Медеттин бенефиси болуп атат деп айтсак болот. Атактуу Апык Чабандестин уулу Медет. Өзгөчөлүктү көргөздү дагы. Бүгүнкү финалдык беттеште 3 салым көрдүк, 3-өө тең. Ошол Медет Апык уулунун аткаруусунда. Көкбөрү боюнча Калыс Карим Ажыдан $100 байге коюлган болчу. Өзүңөрдүн байгеден сырткары. Азыр болсо кайрадан ортолук бөлүктө улак жана аны көтөрүп кеткенге эки тарап тең аракет кылып атат. Эгерде келечек бүгүн жеңишке ээ боло турган болсо, ушул Медет Апык уулу албетте беттештин мыкты оюнчусу, аталарынан эч кандай шек жок.
Бул Бишкек шаарынын мэринин кубогу бир аз өзгөчөрөөк. Мисалы үчүн Көкбөрү федерациясы Ноорузда 9 майда жана 31 августта алар өздөрүнчө көзөмөл кылат. Трансфердик алмашуулар орун алат ал жерлерде. Ал эми мисалы үчүн азыр четинде ойноп жаткан Улан Насакеев 9 майда Достук үчүн толук ойношу ыктымал. Анткени бул Бишкек шаарынын мэринин кубогу бул өзгөчө өтөт, башкача. Жанагы жалпы сезонго тиешеси жок. Жана ошондой эле буга чейинки Ноорус майрамында Улан Насакеев башка командаларга ойногон жок. Андыктан Достукка келип калышы ыктымал. Бирок ага Улан Насакеевке албетте татыктуу аргымак керек. Татыктуу ат керек. Азыр ал Малой менен ойноп атат дагы. Ушул Малой толук Улан Насакеевке жарашпай жатабы? Себеби биз анын ушул башка чабандестердин көлөкөсүндө калып калганын көрүүдөбүз. Кезектеги чабуул өтө жакшы ылдамдык, мына динамика бүгүнкү финалдык оюнда бар. Азыр топту улакты ошентип топтон суурулуп чыккан. Бул жерде Аскат Алишеров алып жүрөт. Аскат Алишеров ой, улакты силкип туруп тайгазанга салып кетейин деди эле. Бирок жолунан атаандаш чыгып калды. Аттын башын бир буруп туруп, кайрадан экинчи дем менен барат. Сүлүк караны менен жүрөт. Чындыгында мына аркымактын өңүн карасаңыздар, сүлүк кара. Ошол бул Аскат Алишеров 1994-жылы төрөлгөн. Ал учурда биринчи тайм соңуна жакындап калыптыр. Таң калыштуу. Көз ачып жумганча биринчи тайм соңуна келип жетти. Эсеп сандары 3-0. Апык уулу Медеттин 3 салымы ошентип келечек командасын алдыга алып чыккан. Мындан кийинки таймдардагы мына ушундай кызыктуу болот деген ишеничибиз бар. Жана биз эмне дейбиз? Экинчи таймда эми четиндик командасы бир аз сапаттуураак ойноп абалды оңдойт го деген оюбуз бар. Анткени интрига жоголуп кетпеши керек. Акыркы таймга чейин интрига сакталса, бул күйөрмандар үчүн жакшы болмок. Азыр болсо бир нече мүнөттүк тыныгуу, андан кийин сиздер менен экинчи таймда жолугабыз. Мына Бишкек шаарынын мэринин кубогунун финалдык беттешинин экинчи таймы башталды. Келечек жана четинде командасы бири-бирине каршы беттешти өткөрүүдө. Биринчи таймда Медет Апык уулун четиндин оюнчулары такыр токтото алган жок. Жыйынтыгында ал 3 рет улак салып кетти дагы Тайгазанга. Ошентип эсеп 3-0 айланган. Мына ошол финалдык беттеште болсо, азыр экинчи таймда сөзсүз түрдө четиндик командасы абалды оңдошу керек, эсеп сандарын кыскартыш керек же жок эле дегенде албетте коргонууну жакшылап мыктап ошол жерде Медет Апык уулун, Аскат Алишеров сыяктуу чабуулчулардын жолун тосушу керек болот. Ошондой эле Макош Маджанов кече өтө жакшы ойногон болчу, бүгүн ал оюнга көп аралашкан жок. Экинчи таймдагы алгачкы жекеме-жекеден Айбек Караев кайрадан улакты эңип кетти дагы. Ошол замат өнөктөшүнө улакты жеткирип берди. Бул өзүнүн Тайгазанына баратат. Бул жак эмес. Карама каршы тарапка жөнөш керек. Жана азыр болсо Ислам Үсөнбаев келе жатат. 21 жаштагы чабандес. 21 жаштагы чабандес. Бул рет Тайгазанга бара алган жок. Азыр экинчи дем менен барат же өнөктөшүнө өткөрүп берет го. Мен оюмча өнөктөшүнө өткөрүп берүүгө аракет кылууда. Кана жогорку ылдамдыкта бара жатып улакты өткөрүп берди. Келечек өтө сонун оюнду өткөрүп атат чындыгында. Ушундай динамикалуу оюнду бизге сунуштоодо бул албетте күйөрмандардын бүйүрүн кызыткан оюн болуп атат. Мына Акбулат майданындагы ушул атмосфераны көркүнө чыгарып аткан дал ушул келечек командасы деп айтсак деле толук жарашат. Тайгазанды көздөй акырындап жөнөдү. Жана кош такым менен ийгилик жаратканга азыр аракет кылды. Эми салса болот. Дал ошондой улак Тайгазанда.
Бұл Бақтияр Жапакеев. Демек Бақтияр Жапакеев 8-ші номердегі Бақтияр Жапакеев. Тажрибалы ойынчу 30 жаштағы Месси менен барып ошентип бул жерде улакты тайгазанга салып кетти. Ошондо есеп эми 4-0-га айланды. Есеп 4-0-га айланды. Четинди каршылык көрсөтө алчу эмес. Бирок бул эми мына ушул келечек командасы алар есеп жагынан алдыга озуп чыкты. Есеп жагынан алдыга озуп чыккандан кийин алар албетте андан ары оюнду жай өткөрүп кала турган команда эмес. Булар футболдогу Манчестер Сити сыяктуу деп айтсак болот. Ушунда улак салган сайын андан ары дагы араны ачылып, андан ары ийгилик жараткандан эч качан баш тартпайт. Кезектеги жекеме-жеке Айбек Караев бул ирет дагы ортодо. Ага каршы Адлет Дүйшөнбеков чыкты. Адлет Дүйшөнбеков жекеме-жекеде биринчи таймда бир нече ирет ийгиликтүү болгон. Бул ирет болсо мына ушундай аттар тирешип жаткан учурда Адлеттин аргымагы Идальго бир жерге жыгылып кайрадан турду. Айбек Караев улакты алып туруп кайрадан силкип жерге чүрүп салды. Атан чүргөн жок албетте. Ал чүрө албай калган. Бирок азыркысында ийгилик жаратты. Өнөктөшүн издеп атат. Кимди карайт? Анын жанында Бактияр Жапакеев бар. Бактиярга өткөрүп бербестен азыр такымга баса баштады. Буга чейинкилеринде такымга басып отурбастан эле ошол замат өнөктөштөрүнө берип аткан. Бул ирет четиндинин оюнчулары коргонууду жакшыраак ишке ашырды мына. Эч кимди тегерек чейинге жакындатпай атат эч кимисин. 3 оюнчу келечектин. Үчөө тең бирден атаандаштардын персоналдуу кароосунда калды, жекеме-жеке кароосунда. Өткөрүү мүмкүн эмес, өнөктөшүн өткөрүү. Мына ушундай оюнчуларды бири-бирден эле карап алыш керек. Мына анын жыйынтыгында кимге улакты өткөрүп берүүнү ишке ашыруу кыйын болот. Жыйынтыгында улак жерде жана азыр Бактияр улакты эңип кеткенге бир аракет кылып көрдү. Өтө мына техникалык жактан чебер оюнчулар, чыныгы улакчылар деп айтсак болот. Эңкейген жеринен улакты эңип кетет, ыргыткан жеринен улакты тайгазанга салып кетет. Жана бири-биринин жанынан өткөн учурда улакты ошентип өнөктөштөрүнө алып берип кетет. Жана азыр болсо улакты эрдин кашына бир алып туруп чабуулга чыгайын деди эле Ак жол Кылыч уулу. Бирок атаандаш колу менен акырын улактын бир тарабын кармап баштады эле. Тоокелге барбастан такымга басып кетти. Келечек командасы кирме. Чындыгында мына ушул келечектин жаңы күйөрмандары бүгүнкү оюндан кийин дагы көбөйөт болушу керек. Анткени келечек ушунчалык сонун оюнду өткөрүп атат. 9-майда бул командадан дагы ийгиликтүү жүрүштөрдү күтөбүз. Кезектеги салып. Ай. Мына эми бул эсепке жарайт. Ошентип Бактияр Жапакеев 5-чи улакты дагы тайгазанга салып кетти. Тайгазандын кырына туруп калса, ал эсепке кирбейт. Ошондуктан бул ошол өнөктөшү дээрлик жумуштун 99%ын ишке ашырып кетти. Ал улакты тайгазандын кырына калтырып кетти дагы. Ал эми андан кийин Бактияр Жапакеев акырын барып аны колу менен манжаларынын учу менен түртүп койду. Жыйынтыгында 5-0. Бул беттештин жеңүүчүсү ким болору байкала баштады. Бирок албетте биз ушул принциптен тайбайбыз. Акыркы финалдык ышкырык жаңырмайынча кайсыл бир команда жеңди деп айткандан алыс болушубуз керек. Эгерде математикалык жактан чындап эле мына мүмкүн болбой калса, анда айтса болот. Азырынча теориялык жактан абалды оңдоп кетсе болот. Ошондуктан азыр жөн гана келечек командасы алдыда деп гана айтабыз. Свердлов районунун келечеги мына керемет оюнду жүргүзүп атат. Бишкек шаарынын мэринин кубогунда ошентип Бишкектик 2 команда алтын байга үчүн ат салышып атат. Караңыздарчы, улакты азыр оң жагынан сол такымга өткөрүп кетти. Мунасага. Булар улак эмес, хорсбол ойноп жүргөндөй эле. Хорсбол деген бул ат үстүндө топ ойноо, мына ушул улакты топтой эле бири-бирине өткөрүп алып жүрөт.
кош такым менен ийгилик жаратабыз деп атат. Жана кана ишке ашат болду экен. Мына сага 6-упай. Аттын үстүндө бири-бири менен жеңиштерин майрамдап атат. Мына ошол Бактияр менен Аскат Алишеров. Бирок бул упайды биз Аскатка жазалы. 6-упай демек Аскаттын пайдасында. Ат үстүнөн бири-биринин башын сүзүштүрүп ушинтип бир бул салымын майрамдап кетишти. Кандай кооз оюн көкбөрү, кандай сонун оюн көкбөрү. Мына дүйнөдө спорттун бир да түрүндө мындай ырахат алуу кыйын. Азыр болсо Ислам Үсөнбаев. Исламдын ыргыткан мына улагы тайгазандын ичине түшүп чыгып кеткендей эле болду. Топтой болуп серпилип кеткендей болду чындыгында. Бирок чабуул андан ары уланат. Кана ой, булар аттан түшүп калса да улактан үмүтүбүз чүдөй эмес. Көтөрүп кетишти. Четинде улак менен бир улак салып койгулачы, жок дегенде. Четинде. Мына азыр болсо ушул жерден Адилет улакты өнөктөшүнө өткөрүп берди. Келечек керемет мына. Өзүн тайгазанына жакындатпай атат азыр. Кандай керемет оюнду жүргүзүп атат. Мына ошентип бул жерден ушул Адилет Дүйшөнбеков өнөктөшүнө улакты өткөрүп берди эле, бирок сүрмө топ андан ары аутка чыгарып салды. Кайрадан жекеме-жеке Адилет Дүйшөнбеков өзү мына жекеме-жекеге келди. Кайрадан эле Айбек Караев ошол келечек командасынын атынан биринчи таймда дагы, экинчи таймда дагы ал өзү ушул жекеме-жекеге чыгып атат. Ал эми четиндиден Бекмурат чыгып аткан буга чейин азыр Адилет ушул экөөсү алмашып чыгууда. Кайрадан эле Айбек Караев улак теңип кетти жана ошол замат өнөктөшүнө жеткирди. Азыр болсо такымга басты, эки атаандаштын ортосунда калды эле. Ага карабастан ишенимдүү бара жатат. Тайгазанды көздөй жок. Кайда башка келечектин башка оюнчулары кайда жүрөт? Мына азыр Медет Абдыкайым уулу аттын башын буруп туруп 3 атаандашын артта калтырып келди эле. Бирок кайрадан Медет Абдыкайым уулу минген аты абсент. Тайгазанды көздөй жөнөдү. Оң жагынан өтүш керек. Оң жагынан. Ошол жагынан бирок керек учурда улак жерге түшүп калды. Бирок келечек оюнчулары кайгырбайт, анткени алар буга чейин 5 улак, 6 улакты салып кетти. Жана мындан кийин деле азыр абал өзгөрүшү ыктымал. Ой азамат четинде оюнчусу Сагын Исабеков. 21 жаштагы Сагын. Бирок бул ирет ал уланды, азыр улакты аянтта сактап кала алган жок. Улакты алды, бирок аттын башын бурганды дагы унутпаш керек. Азыр болсо кайрадан жекеме-жеке орун алат. Асылбек Өзбеков мына чындыгында тамашага салып, өзү жалда жашайт, ошол жал жакка алып кетем деди го деп тамашалап атат. Чындыгында мына бул Аккула ат майданы жалдан көп деле алыс эмес. Жал району, кичи району мына Бишкек шаарында аны шаардын тургундары албетте жакшы билет. Жекеме-жекеде кайрадан эле Адилет, кайрадан эле Айбек. Бул рет Адилет ошентип жакшы позицияны ээледи. Жана улакты эңди. Ошол замат такымга басты, аттын башын буруп туруш керек. Азырынча тегерек чийинден чыгуунун негизи жок. Мына эми гана чыкты. Карама каршы тарапка ылдыйкын барып көздөй жөнөш керек. Кана өнөктөшүн күтүп атат. Сагын Исабеков улакты азыр ала албай калды. Мына эми гана алды. Сагын Исабеков кана жөнөчү бери көрөлү. Анын жолунан Бактияр Жапакеев тосуп чыккан. Сол жагынан дагы бир атаандаш улакка жабышты. Жыйынтыгында эмне болот экен? Ошол эле мына Сагын Исабеков. Четинди командасында улак. Сагын Исабеков бир сер айланып эми барса болобу? Жок. Жакшы салыш керек. Жөн эле коргонууга барбастан улакты өзүнүн
тарабына алып кетти. Макош Маджанов. Орманның чегінде қандай іздешіп жатқан? Макош Маджанов биринчи таймда таптакыр көрүнгөн жок. Мына экинчи таймда эми гана көзгө илешип атат. Кечээ жекеме-жекеде дал ушул Макош Маджанов. Эч ким көргөн эмес. Жекеме-жекеде кечээ келечек алар Төш булак менен ойногон болчу. Бишкек шаарынан Өтө чебер оюнчулар чогулуптур келечекке. Норус майрамында мынчалык көп оюнчу жок эле аларда. Тагыраак мынчалык сапаттуу оюнчулар аз болчу. Биринчи орунду ээледи. Мына ушундай күчтүү командалар албетте керек. Үчүнчү орунду. Мүмкүн келечекти Бүдүлөбайген өзлөрү алып атат. биз жогорку лигадан көрүп калабызбы? Анткени албетте достук, ынтымак, Сары Өзөн дегендер алар күчтүү командалар, бирок эгерде аттары келишсе, мына ушул келечектин оюнчулары кадимкидей аларга каршы өзүнүн тишин кайраганга жарап калыптыр. Экинчи жарымы. Кезектеги жекеме-жеке Айбек Караев кайрадан эле. Бирок бул ирет ал позициясын жоготту. Ошол замат Адилет Дүйшөнбеков улакты өзүнүн пайдасына алып кетти. Адилет 1995-жылы төрөлгөн 24 жаштагы чабандес. Мына 24 жаштагы Адилет азыр улакты сол такымга басып турат. Жакынкы тайгазанды көздөй жөнөшү керек. Сол жагына өтпөйт беле. Анткени ошол жакта өзүн өнөктөш турган. Мына азыр сол жактан өтүп барды, бирок азыр жанагы абалды жоготуп алды. Ыңгайлуу учурду жоготту. Андыктан келечектин коргоочулары азыр тайгазанын сактап калганга аракет кылып атат. Бул четинди командасы дымагы күчтүү команда деп айтсак. Кечээ жарым финалда аны аныктады. Ушул келечек кечээ Ак жол менен беттешип атып, 0-2 менен утулуп атып, андан кийин 3-2ге утуп кеткен. Мына ушундай дымагы күчтүү акыркы финалдык ышкырыкка чейин ойногон командалардын бири. Четинди чабуул дагы деле орун алып атат. Кана эмне болот болду экен? Эмне үчүн финалда Четинди менен мына ушул келечек деген суроо жаралышы мүмкүн көрөрмандарда. Жогорку лиганын командаларын бул Бишкек шаарынын мэринин кубогуна катыштырышкан жок. Аларга уруксат берген жок. Ошол достук, ынтымак, Сары Өзөн сыяктуу оюнчулар, командалар бул турнирге катышкан эмес. Албетте алардын катышканга мүмкүнчүлүгү бар эле, тагыраагы каалоосу бар эле, бирок иш жүзүндө ал уюштуруучулар тараптан жок, мындай орто командалар ойносун, ошолор ырахат алсын, ошолор ийгилик жаратсын деп, жаштар өсүп чыксын деген максатта мына ушул эң күчтүү командаларды катыштырган эмес. Бир чабандестин баш кийими да жерге түшүп калган экен. Ага карабастан чабуулду Четинди уюштуруп атат. Караңыздарчы, бир салым салыш канчалык кыйын. Ар бир салым алтынга тете деп айтсак болот. Ал учурда Асқат Алишеров мына азыр болсо сүлүк кара менен келе жатат. Сүлүк кара менен келип аттын башын бурган жок, бирок улакты жерге таштап кетти. Туура чечим кылды. Кайра жекеме-жекени ишке ашырып отургандан көрө улакты ушинтип аянтта калтырып кеткени жакшы болчу. Азыр болсо мына ошентип Бактияр улакты жерден эңгенге аракет кылды, бирок ал эңип кете албаптыр. Азыр болсо мына бул жерде сүрмө топ улакты эңип кеткенге аракет кылып атат. Тосмонун түбүнө түшүп калды. Калыс негизинен жекеме-жекеге буйрса деле болот. Ооба, мына ышкырыгын жаңыртты. Анткени Тосмонун түбүнө туруп калган учурда бул биринчи орунга коопсуздук чыгыш керек. Ой. Буту үзөңгүдө калып калды. Бирок абал жакшырды. Ошол Тосмонун түбүндө болгон учурда кокус кайсыл бир чабандес аттан түшүп кетсе эңемдеп, башка чабандестер аны тепсеп кетиши ыктымал. Мына ошондуктан тагыраак башка аргымактарды тепсеп кетиши ыктымал. Ошондуктан андай учурда жаңы эреже боюнча калыс ышкырыгын жаңыртып, оюнду токтотуп туруп жекеме-жекеге буйруганга толугу менен укугу бар. Адилет Дүйшөнбеков
Уюштуруучулук оңой эмес. Эки команданы тең ошол Давлет мырза. Бул болсо жакшы. Демек бүгүнкү беттештерге даярдаган эми ал уюштурган. Ушул силер Свердлов районунун атынан чыгасыңар, силер ошол Ленин районунун атынан чыгасыңар деп даярдап, каражат жагынан жардам берип дегендей ушул бүгүнкү беттештерге даярдаган Давлет мырзанын ошентип эки командасы финалга чыкты, бирок албетте булар пикир келишпестик бул жерде орун алчудай. Баш кийими кайда жүрөт Адилеттин? Адилеттин баш кийими Тайгазанын жанына түшүп калган болчу. Ал эми гана аянтты таштап кетти. Негизинен баш кийими жок, беттешти өткөргөнгө эреже уруксат бербейт. Улак менен бара жатып, же ушундай жооптуу учурда баш кийим түшүп калса, ал эч нерсе эмес. А башка учурда албетте баш кийим кийип жүрүш керек. Бул биринчи кезекте мына ушул сенин ат үстүндө улак тартыш. Жана сүрмө топ аянттын сыртына кетти. Улак менен кошо кетти. Бир четиндин оюнчусу дуалдын кырына кагылып да калды, бирок эч нерсе болбоптур. Баары жакшы. Кайрадан жекеме-жеке. Албетте жекеме-жеке деле көп орун алып атат, бирок ага карабастан беттештеги динамика орун алууда. Албетте биринчи таймдагыдай ылдамдык экинчи бөлүктө жок. Анткени эсеп сандары 6-0. Мындай учурда баары бир каалайсыңбы, каалабайсыңбы, кандайдыр деңгээлде өзүңдүн максималдуу талантыңды, мүмкүнчүлүгүңдү көрсөткөндөн бир аз тартынып калышың ыктымал. Айбек Караев. Бул рет ортодо. Бул рет дагы ортодо, буга чейин деле ал чыгып аткан. Жана Адилет Дүйшөнбеков. Бүгүн жалаң ушул Адилет менен Айбектин биз eerөөлүнө көп болуп баштадык. Ошол эле учурда алардын минген аргымактарынын бул рет дагы Адилет ийгиликтүү өнөктөштөрүн издеп атат. Кана кимиси азыр Айбек Караевдин жанынан пайда болот. Азырынча эч ким бара албай жатат. Сүрмө топ оюнга аралашканга эреже уруксат берет, себеби тегерек чийинден сыртка чыкты. Такымда көп басып жүрө албайт. Андыктан аянттын сыртына чыгып кетти. Камчы менен чабышып атат бири-бири менен. Бул эмнеси? Тугандар, көрмандар. Кызыл кандуулукка алдырбаш керек. Албетте оюн, эмоция өзгөчө чегине жетип турат. 4, 3, 2, 1, стоп. Экинчи тайм аяктады жана пикир келишпестик орун алып атат. Ошол жерде мына бул Адилет Дүйшөнбеков. Адилет Дүйшөнбеков Айбек Караевди камчы менен чаап ийди. Мына ошондон кийин Айбек дагы жөн турган жок. Албетте ал деле кыргыздын ошол жал жүрөк мырзаларынын бири. Андыктан эр жүрөк мырзаларынын бири, андыктан ал унчукпай калган жок. Мына ошонун негизинде пикир келишпестик орун алды эле. Болду, ал 6-чыда окшойт. Азыр бир нече мүнөттөн кийин 3-чү таймды баштайбыз. Арматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, ошентип Бишкек шаарынын мэринин кубогунун 3-чү таймы башталды. Четинди жана Келечек командасы бири-бирине каршы ойноп атат. Жаңы эфирге кошулгандар болсо, эсиңиздерге салып коелу. Көк кийимчендер Келечек, ал эми Четинди кызыл кийим менен беттешти өткөрүп атат. Эсеп сандары 6-0, ал эми ошол Келечек командасы 6-0 менен алдыда. Алгачкы эки таймда Четинди командасы бир да жолу салымды ишке ашыра алган жок. Азыр болсо мына Сагын Исабеков улакты алды эле, бирок албетте чабуулга чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Четинди командасы чейрек финалда, жарым финалда 1-2 гана салым айырма менен атаандаштарын уткан. Келечек Суу Самырды Четинди чейрек финалда 3-1 жеңген, жарым финалда Ак Жолду 3-2 уткан. Ал эми Келечек чыныгы бул турнирдин фаворити деп айтсак болот. Ошол чейрек финалда алар Кара Балтаны 11-2 утту. Жайыл Кара Балтаны. Ал эми
Төш Булакты 8-0 жеңген. Азыр 6-0 болуп турат. Мындай темп менен кете турган болсо, келечек бүгүн дагы ушул кечөөкү рекордун жаңылап коюшу ыктымал. Адлет Дүйшөнбеков 24 жаштагы Адлет ал Идальго менен ортого чыкты дагы. Ал эми тажрыйбалуу 32 жаштагы Айбек Караев БТР менен ал жекеме-жекеде такыр атаандаштарына мүмкүнчүлүк берген жок. Кечээ Макош Матжанов жүргөн, бүгүн болсо Айбек Караев чыгып атат. Ушул ар бир позицияда демек келечек командасында жок эле дегенде эки чабандес бар. Жекеме-жекеде экөө чабуулда Аскат Алишеров, Медет Апык уулу, ошондой эле Бактияр Жапакеевтерди айтсак болот. Улан Насакеев бул эми четинди командасында анын аты чындыгында жарашпай жаткан сыяктуу, себеби айтылуу, тажрыйбалуу, белгилүү Улан Насакеев ошол келечектин оюнчуларынын көлөкөсүндө калып калды. Oyun talasına көп деле чыккан жок. Ал Малой деген аргымактын жүрөт. Ал эми Малой туруштук бере албай койду чындыгында атаандаштардын аракетине. Азыр болсо мына Амантур Шекелов 25 жаштагы чабандес. 25 жаштагы улакчы. Оң такымда улакты басып жүрөт. Жана ошол замат ага каршы Медет Абдыкайым уулу ойноду. Абсент менен ат үстүндө улакты артыш, кимиси күчтүү, экөө тең күчтүү. Жыйынтыгында улакты эч ким аянттын ичинде өзүндө алып кала алган жок. Андан кийин гана ошентип мына аянттын сыртына чыккан учурда четинде оюнчусу улакты кое берди, тескерисинче келечектин оюнчусу улакты кое берген экен. Азыр кайрадан жекеме-жекеге болобуз. Бул ирет дагы Адлет Дүйшөнбеков ортодо. Адлет менен кайра эле Айбек Караев чыкты. Караңыздарчы. Бир эңкейген учурда улакты эңкетип атат. Жекеме-жекенин оюнчусу албетте ушундай болушу керек. Улакты эңүү жагынан эң мыкты оюнчу мына Аскат Аскаров деп жүрсөк убагында. Андан соң мына Майрамбек достук командасында алда жакшы улакты эңип сапаттуу оюнду жүргүзүп аткан. Азыр болсо мына Айбек Караев дагы бул жагынан мыкты экенин далилдеп атат. Бирок ал чаап келе жатып улакты ылдамдык менен келе жатып кантип эңет болду экен. Ат токтоп турган учурда улакты эңүү жагынан мыкты болуп атат. Жекеме-жекедеги оюнчу үчүн ушул нерсе жетиштүү. Бирок Айбек Караевдин оюнун мына башка сапаттан дагы, башка тараптан дагы анын артыкчылыктарын албетте көргүбүз келет. Мүмкүн сүрмө топтун арасынан улакты эңип көрөр. Азыр болсо өнөктөштөрүнүн позициясын карап атат. Бактиярды таптакырында жакын жолотпостон. Бактияр бул мына ак баш кийим кийип жүргөн чабандес. Кийимдер окшош болуш керек, бирок баш кийимге эч кандай эреже жок. Ар кандай өңдөгү баш кийим кийсе болот. Бул футболдогу оюнчулар сыяктуу. Формалар окшош болот, бирок ошол эле учурда алардын бут кийимдеринин өңдөрү ар кандай болот. Ошол сыяктуу Көкбөрүдө каалагандай себеттеги, каалагандай өңдөгү баш кийимдерди кийүүгө эреже уруксат берет. Бактияр болсо мына өзү чабуулга жөнөдү. Бактияр Жапакеев ал 2 ирет улакты салган. Жана ал хет-трик жасап коюшу ыктымал. Мына эми салса болот. Улактай казанда ошентип Бактияр Жапакеев 7-чи улакты ийгиликтүү ишке ашырды. Өзүнүн бул өзүнүн 3-чү улагы. 3 ирет улак салгандар Медет Апык уулу жана Бактияр Жапакеев. Медет Апык уулу биринчи таймда өтө активдүү ойноду, андан кийин алмашууда жүрөт көбүнчөсү. Бактияр Жапакеев болсо мына ушул 2-3-чү таймда активдүү болуп атат. Кайрадан ортолук бөлүктүн улакты эңүү болгон аракеттер жана ушул жерден Санжар Идрисов 24 жаштагы арча бешикти минип жүргөн. Салып кетчи, кана бир көрөлү. Ай. Албетте артынан бир эмес 2 атаандаш кууп келген эле. Мына ошол арттан келип коюп кетпесин деп албетте ошондон бир аз тартынды. Болбосо ишенимдүүрөөк ыргытса, ийгилик жаралат беле, ишенимдүүрөөк ыргытса мүмкүн ден соолугуна залакасы тийип калат беле. Мына ошондуктан ал жерде улакты жайрак өткөргөн. Бактияр Жапакеев кайрадан аттын башын буруп келгенче албетте экинчи дем менен кана жок. Түптүз атаандашы жолунан чыгып калды. Андыктан бул ирет казанга жакындай алган жок. Четиндинин бүгүн келечекке каршы турганга алы жетчүдөй эмес.
Анткени келечек өтө сапаттуу оюнду жүргүзүп атат. Жада калсам ушул тажрыйбалуу Улан Насакеев булардын катарына кошулганына карабастан Улан Насакеевди 9 майга карата жеңиш күнүнө карата болгон турнирде демек биз Достук командасынын курамында көрүп калышыбыз ыктымал. Эгерде ал жакка бара турган болсо, албетте Улан Насакеев малойду минбейт, ага бир жакшы сапаттуу ат керек. Мына ошондо ал чыныгы өзүнүн деңгээлин көрсөтөт. Адилет Дүйшөнбеков жекеме-жекеде ага каршы бул рет Айбек Караев эмес, бул рет Ербол Талантбек уулу чыкты. 20 жаштагы Ербол Талантбек уулу ал Мустангты минип чыкты. Кана Мустангтын акыбалын бир байкайлычы кандай экен. Жок, Мустанг болсо азыр Идальгого туруштук бере албай жатат. Мустанг жекеме-жекеге азырынча даяр эмес экен. Тирешүүдө алдырып койду. Мустанг Идальгого алдырып койду дагы. Жыйынтыгында мына Адилет Дүйшөнбеков улакты өзүнө алып кетти. Кече күнү дейм да, мына буга чейинки учурларда ушул БТР ал Идальгого алдырбай аткан. Аны менен же тең болуп, же кээде артыкчылык кылып аткан. Ал эми Мустанг Идальгого туруштук бере албай койду дагы. Азыр Адилет Дүйшөнбеков тегерек чийинден чыкты. Ошол замат өнөктөшү Санжар Идрисовго өткөрүп берген. Кана Санжар булар өйдөнкү марага оң тараптагы Тайгазанды көздөй чабуулга чыгат. Кана ылдамдыгы керемет экен. Ушул жерде Арча бешиктин чындап Арча бешик деген ыргымак жакшы ылдамдыкты кармады эле. Жок дегенде бир ирет улак салып койбойбу. Ошондо бир аз четиндин көрмандары да өзүнө келмек. Көңүл жубата турган бир упай албетте четинде командасы үчүн керек. Эми мындай учурда келечекте эле мүмкүнчүлүк түзүп берип койсо болот. Көкбөрүнүн мынчалык көркүн кетирбестен бир ирет эле тоскоолдук кылбай койсо, албетте четинди командасы жок дегенде бир улак салып алат эле. Бирок эмне болгон күндө деле бул деген турнир, бул финалдык беттеш алтын байге үчүн болгон таймаш орун алып атат. Атаандашты азыр аяп атаандашка мүмкүнчүлүк бере турган учур эмес. Ансыз деле экинчи тайм бүткөн учурда пикир келишпестик орун алып кетти. Мына ушул Адилет Дүйшөнбеков менен Айбек Караев экөө кермур айтышып кеткен. Камчыларын көтөрүп бири-бирине камчы кезегенге чейин жетип калган эле. Ал учурда мына Диму Икрам уулуна улак өткөрүлүп берди. Жок, бул ал эмес. Бул Бактияр Жапакеев. Бактияр Жапакеев атын алмаштырыптыр. Ал Акбайды минип чыкты азыр. Мына ошентип Бактиярдын кезектеги ийгиликтүү жүрүшү. Бул 8-чи улак жана анын бүгүнкү азыркы оюндагы өзүнүн 4-чү улагы, 4-чү салымы. Андыктан ал бул рет покер жасады. Бактияр деп уран чакырып атат көрөрмандар. Бул 3-чү тайм, жыйынтыктоочу бөлүк. Охо! Биреңкейтир улак теңкетен өзүнүн өнөктөшү тоскоолдук кылып калды. Икрам уулу антпесе Бактияр ийгиликтүү жүрүштү ишке ашырышы мүмкүн эле. Мына ушул Бактияр чындыгында бир Манас Ниязов сыяктуу ойноп атат. Чабуулда өтө мыкты, улакты эңүүдө да жакшы. Мына азыр бул жерде да ушул Икрам уулу, Диму Икрам уулу улакты оң такымга басты. Ошол замат ага Калыбек Кыдыков жабышты. Сүрмө топ азыр аутка кетет го дейм. Да ошондой мына улак менен кошо аянттан сыртка чыгып кетти. Кезектеги жекеме-жеке орун алат. Четинди командасынан 3 оюнчу алмашты жекеме-жекеде. Алгач Бекмурат Садыров чыгып атты. Анын ал результат жасай албай койду. Андан кийин Адилет Дүйшөнбеков 2 тайм бою азыр болсо бул рет дагы бир чабандес ортого чыгып көрдү. Улан Насакеев дагы бир жолу чыкты. Бирок ал Улан Насакеевдин аты такыр жекеме-жекеге жарабагандыктан ал жөн эле атаандашына улакты алдырып ийген эле.
Кайрадан Адилет Дүйшөнбеков. Ал ыңгайлуу позицияны ээлей албай жатат. Анткени Айбек Караев ишенимдүү турат. Бир эле доллар секунд керек ага. Башын эңкейтти дегенче улакты көтөрүп кетет. Мына ушундай өтө шамдагай чапчаң оюнчулардын бири. Ана оң кол, сол кол айырма жок. Айбек Караев үчүн бул ирет жетпей калды. Сол жагынан баары бир асымга сизген. Айбек Караев үчүн оң жагы өтө идеалдуу. Ал үчүн оң жагы менен эңкейди дегенче окуй алды. Аттардын тиреши башталды. Дал ошол мезгилде Айбек Караев сол кол менен дагы бир жолу улакты эңип кеткенге бел байлады. Буларга белгиленген убакыт аягына чыгып калды. Эми башка чабан десер ортого чыгат. Акжол Кылыч уулу чыкты Малыш менен. 7-чи номерби же 1-чи номерби? Менин оюмча бул Нургазы Русланбек уулу болуш керек. Ал мезгилде улак кайрадан Икрам уулуна, Диму Икрам уулуна өткөрүлүп берилди. Сүрмөтөп ортолук бөлүктө беттештин тагдыры чечилген деп айтсак болот. Анткени эсеп 8-0 кечөө алар келечек командасы Төш Булакты дагы 8-0 уткан. Бүгүн финалдык бөлүктө дагы күчтүү экенине карабастан Четиндини 8-0 менен утуп атат. Эмнеге өзүнүн тайгазанын көзөй баратат. Арка кайтыш керек дал ошондой мына. Медет Апык уулу кайрадан аянтка чыккан экен. Булакты тайгазанга салуу жагынан өтө мыкты оюнчу. Кана ал бир колу менен силкелеп таштап кетет. Дал ошондой мына бул ирет дагы мына ошондой көрүнүштү ишке ашырды. 9-0. Медет Апык уулу биринчи таймда ойноду, андан кийин экинчи таймда чыккан жок. Үчүнчү 20 мүнөттүктүн жыйынтыктоочу бөлүгүндө чыгып, дагы бир ийгиликтүү жүрүштү ишке ашырып кетти. Медет Апык уулу 4 ирет улак салды, жана Бактияр Жапакеев ал дагы 4 ирет улак салды. Бир жолу Асхат Алишеров. Бирок ошол Асхат Алишеровдукун деле негизинен Бактиярга эсептесе болмок. Анткени Бактияр менен ошол Асхат экөөсү салган болчу. Бирок биз ал упайды Асхаттын пайдасына жаздык. Анткени кош такым менен улакты салып атканда деле баары бир бирөөсү демилгечи болот. Азыр болсо Нургазы Русланбек уулу улакты эңип кетти. 25 жаштагы чемпионду минип жүргөн чабандес ат үстүндө улак тартыш 2-7 номердеги оюнчулар Жоомарт менен Нургазы экөө тең күчтүү экен. Анткени улакты эч кимисе тартып ала алган жок бири-биринен. Болгону аян түгөнүп калды. Бүгүн дагы бир өзгөчө бир Канчанчы минут болуп калды экен? Асылбек Өзбеков айтып койсо жакшы болот эле. 141 жылдыгына арналган улуттук ошентип мына буга чейин жыл сайын ири кубогуна атсалышы болуп атат. Ай. Жаза мамысына байланып калышы ыктымал. Чийиндин ичине келип кирип сүзүп кетти. Ооба, жаза мамы. Кеткен жокпу жаза мамысына? Же кетти? Кетти болуш керек. Ооба, мына токтоп турат. Демек азыр Четинди командасы бир оюнчуга аз ойнойт. Бир чабандеске аз болмокчу. Азыр ким жаза мамысына байланганын айтабыз. Четиндинин оюнчусу Нургазы Русланбек уулу жаза мамысына байланды 2 мүнөткө. Эгерде азыр келечек улак салып кетсе, анда кайрадан кошулат. Мына кезектеги ийгиликтүү жүрүш. Эсеп 10-0 болуп кетти. Макош Маджанов болсо бүгүнкү беттештеги алгачкы ийгиликтүү жүрүшүн ишке ашырды. Кечөөкү беттештин мыкты оюнчусу деп деле айтсак болот Макош Маджановду. Бүгүн ал башка амплуада ойноп атат, башка позицияда кечөө жекеме-жекеде болсо, бүгүн чабуулда аракет кылып көрдү. Макош Маджанов бул казакстандык чабандес. Келечек командасы өтө ишенимдүү астына Ноорус майрамында ал катышкан эмес, ал эми бул Мердин кубогу үчүн болгон таймашта өзүнө сапаттуу оюнун жүргүзүп атат. Юбилейлик 10-салымды ишке ашырып кеткен
ming so'm, 3-cü orunduqu 150 ming so'm, 4-cü orunduqu 50 ming so'm. Andan sırtqarı mıqtı atqa bayga var, mıqtı oyuncuğa bayga var. Anı barın azı bolsa sizler öz aldığınızlardan tapşırıp, kim kimin olduğunu qaysı orunda kendi dağırcalı taqtap turup aytabız, baygelerini tapşırabız. Mına Bayge fondun demek esingizге салып өтөлү. Алтын Байгенин ээси ошол Мердин кубогунун ээси болгон команда 300 миң сом менен сыйланат. Жакшы Байге фонду өтө жакшы. Экинчи орун 200 миң сом, үчүнчү орун 150 миң сом. Мына ушундай дагы бир кооз турнир Норус жеңиш күнү жана эгемендик күнүнө кошулду деп айтсак болот. Эми бул Бишкек шаарынын мэринин кубогу жыл сайын өтүп турмакчы. Бир жагынан туура кылды. Мына ушундай Бишкек шаарынын мэринин кубогунда ушул жогорку лиганын командаларын катыштырбай жатышат. Анткени мына ушул орто командалар бири-бири менен беттешип ушундай чер жазсын деген тилекте. Адилет Дүйшөнбеков баш кийими түшүп калды, бирок улакты көтөрүп кетти такымга басып. Ат үстүндө азыр Макош Маджанов. Ой. Макошту азыр кагып кетти кадимкидей. Адилет Дүйшөнбеков тайгазанды көздөй бара жатат. Салып кетчи кана бир. Азам ай. Караңыздарчы. Бир рет улакты салып койсо атаандаштар деле ыраазы болмок. Анткени азыр келечектин күйөрмандары деле четиндиге жан тартып баштады. Жок дегенде бир улак салып койбойбу деп. Эми кыргыз эли албетте айкөл эл, кыргыз эли мына ушундай кеңпейил, андыктан атаандаштарга деле ушундай ийгилик каалаган учурлар кездешет. Мына улак салыш эртерээк ыргытыш керек эле. 19 мүнөт болуп кеттир. Демек бир мүнөттөн тегерегинде убакыт калды. 2 мүнөттө. Анда 2 мүнөт бар экен. Азыр болса Сейло аземин өткөрө турган жерден Адилеттин баш кийими мына ортодогу тегерек чийинде турат. Ал баш кийимин келип алып кетпейби? президенттик аппараттын Азыр болсо, улак болсо мына ошол Четиндик командасынын Тайгазанынын жанында улак кимде жүрөт? Келечекте жүргөн экен. Келечектин оюнчусу Сүлүк Карабы. Сүлүк Караны буга чейин Сүлүк Караны Аскат Алишеров минип жүрдү эле. Андан кийин алар аттарын алмашып кетти. Ошондуктан азыр дагы деле Аскат Алишеровбу же башка бирөөбү мен алыстан аныктай албай атам. Сиздерге эми экрандан жакындан көрүнөт. Бирок биз жеринен баяндап атабыз, андыктан бизде экран жок. Түз көрөбүз. Өзү экен мына Аскат Алишеров өзү мына Сүлүк Кара менен Тайгазанга жетип барды. Баш кийими чечилип калган. Бир кол менен силкип улакты таштап кетейин деп аны ишке ашырды эле, бирок улак Тайгазанын сыртына түшүп калды. Эми салчы эми. Кана эрдин кашына койду түз эле. Керемет ылдамдык менен бара жатат. Акыркы секундалар дейт. Нургазы Русланбек уулу кана. Ай. Мына сага. Ошентип Нургазы улакты Тайгазанга салды, бирок жабыркап калды. Өзү жабыркап калды. Тез жардам керек, тез жардам унасы. Мына келип азыр ушул жерден өзүнүн тез жардам унасы келип дарыгерлер көмөгүн көрсөтпөсө. Беттеш деле аяктады. Бирок ушул эң акыркы учурда ошентип Нургазы бир улакты салып кетти. Көмүл жубатуучу улак бар Четиндик командасында. Азыр болсо биз эмне дейбиз? Келечек командасын куттуктайбыз татыктуу, ишенимдүү жеңиши менен. Финалда эле мындай ишенимдүү жеңишти көрсөткөн жок. Алар буга чейин чейрек финалда, жарым финалда дагы ири эсеп менен атаандаштарын утуп келди. Жыйынтыгында бүгүн ошондо канча 10 жана 1 9 упай айырма. Кечээ 8 упай, мурда күнү дагы 9 упай айырма менен уткан. Эми эмне дейбиз? Четиндик командасына кийинки турнирлерде ийгилик каалайбыз. Жана ошондой эле келечек командасын чын жүрөктөн куттуктап өтөлү. Азаматтар, мына чыныгы кыргыздын балбан билек Бурасан мырзалары мына ошентип ийгилик жаратты.
бардык ушул турнирге катышкан командаларга ыраазычылык билдиребиз. 8 командага баары өздөрүнүн колдорунун келишинче ийгилик жаратты. Ошентип Свердлов районунун командасы Бишкек шаарынын мэринин кубогунун ээси деп аталды. Четинди командасын 2-чи орunu менен куттуктайбыз. Анткени алар кечээ өтө оор беттешти өткөргөн. Азыр бир нече көз ирмемден кийин сыйлык тапшыруу аземи башталат. Ага чейин тыныгып алып туралы. Аземин баштайлы. Мен бияка Бишкек шаарынын мэри Азем Илбековичти чакырып койсом, президенттик аппарат жетекчисинин 1-чи орун басары Алмаз Мухановичти, Свердлов райондук администрациянын башчысы Осмонов Мурат мырзаны келиңиздер. Буларыбызга байгелерин тапшыралы. Бишкек шаардык дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысы Досалиев Давлет Болоткановичти да чакырып коелу. Давлет Болотканович, келиңиз, сиз дагы байгелерибиз даяр. Азыр биздин эң алды менен биз чоң ырашчылык билдиребиз сиздерге. Азем Илбекович, мына өзүңүз баштап элибизге бир өзгөчө бир майрам тартууладыңыздар. Улуттук оюнубузду өтмө кубок кылып ушуну дем көтөрүп бергениңиздерге чоң ырашчылык билдиребиз. Биздин ушул Көкбөрү федерациясынын башкы катчысы Кубат мырза дагы сиздерге бере турган белегибиз бар. Көкбөрү федерациясынын атынан. Assalamu alaikum, урматтуу Орус элим, көрөрмандар. Уруксат берсеңиз, орусча сөздөрүмдү улантайын. Кыргыз Республикасынын Көкбөрү федерациясынын атынан, жалпы жамаатынан, андан сырткары биздин президентибиз атынан, Кадыркулов Искендер Анарбековичтин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Искендер Анарбекович кечирим сурап атат, ооруп үйдө келе албай калды. Ошондуктан мен Көкбөрү федерациясынын атынан сизди чоң ыраазычылык билдирип, ошол ардак грамотаны тапшырганга уруксат берсеңиз. Рахмат. Тугат Азем Илбекович, биздин эң алды менен тапшыра турган мыкты атка, мыкты оюнчуга өзүбүздүн белек байгелерибиз бар. Аны спорт Бишкек шаардык спорт башкармалыгынан Давлет өзүңүз тапшырып койсоңуз. Мыкты улакчы деп табылды. Угуп тургула. Жакшылап. Мыкты улакчы Айбек Караев. Мына урматтуу мекендештер, ошентип ушул Бишкек шаарынын мэринин кубогу үчүн болгон турнирдин мыкты улакчысы деп Айбек Караев табылды. Келечек командасынын капитаны. Бүгүн албетте өтө татыктуу оюнду көрсөттү жекеме-жекеде жана кечээкү мурдагы оюндарда деле ийгиликтүү сапаттуу оюнду жүргүзгөн. Биз мына ушул БТРди минип жүргөн Айбек Караевди беттештин турнирдин мыкты оюнчусу болушу менен куттуктайбыз. Атыбыз бул Идальго, охо! Мына сага. Ошентип жекеме-жекеде жүргөн Идальго бүгүн аны Адлет Дүйшенбеков минип жүрдү. Ал мыкты аргымак деп табылды. Чындыгында жекеме-жекеде мисалы үчүн БТРге ал алдырып деле койгон жок. Аны менен тең ата жүрдү. Болгону Айбек Караев мыкты эңгич болгондуктан, чебер оюнчу болгондуктан ийгилик жаратып кетип аткан. Орундан баштайлы. 4 байгебиз бар эле, жигиттер. Азыр болсо мына ошол байгелүү сыйлыктар демек өздөрүнүн ээсин тапмакчы. Төшбулак командасы. Төшбулак командасынын капитаны бул Мырзабек Амангелди уулу.
Оразбек Амангелди уулуна Момент деген аргымактын жүрөт. Биз Төш булакты жеңиши менен куттуктайбыз. Жана 50 000 сом на Төш булак командасына берилди. Жана ошондой эле бүгүнкү беттеште 3-чү орун үчүн болгон беттеште ушул Төш булакты уткан Ак Жол командасы алар ири эсеп менен албетте утуп кетти. Ак Жол командасы 8-0. Ак Жол командасынын капитаны ошентип акчалай сыйлыкты жана аны менен кошо 3-чү орундун кубогун алып атат. 100 000 сом акчалай байге. Андан сырткары Төш булак чындыгында бүгүн 3-чү орун үчүн болгон беттеште өтө сапаттуу оюнду көрсөттү эле алар. Алмаз Буканович, өзүңүз тапшырып койсоңуз, бул Ленин районунун четиндик командасы. Мына көк кийимчендер Ленин районунун, кызыл кийимчендер кечиресиздер, Ленин районунун командасы четинди. Булар ошентип алардын капитаны Мирлан Сыраждинов келди. 39 жаштагы Мирлан Сыраждинов 200 000 сом акчалай сертификат, акчалай сыйлыктын сертификаты жана ошондой эле экинчи орундун кубогу менен күмүш байгелер, күмүш медалдар менен сыйланууда. Албетте бул четиндик командасы үчүн тарыхый учур болуп эсептелет. Булар буга чейин мындай турнирлерде чоң ийгиликке жете элек болчу. Ошундай бир масштабтуу турнирде алар күмүш байгенин ээси болуп атат. Мирлан Сыраждиновду жана анын командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Стерлов районунун келечек командасы. Мына Ак Кулат майданы бир добуштан сүрөөнгө алып кол чаап турган. Бул албетте ошол келечек командасына болгон урмат. 300 000 сом акчалай сыйлык жана аны менен кошо ошол Бишкек шаарынын мэри Сурахматовдун өз колунан Бишкек шаарынын мэринин кубогу. Бул өтмө кубок, кадимкидей эле. Демек, эмки жылкы ошол Бишкек шаарынын мэринин кубогунда ким утуп кетсе, кубок мына ошол тарапка өтөт. Көрүп беребиз азыр. Демек, кубок бул ирет ошентип келечек командасы, демек Свердловдун Свердлов районунда район атынан чыккандыктан, мына ошол Свердлов районунун акимиятында демек бул кубок сакталат. Бишкекте 4 район бар, эгерде ким билбесе. Албетте бул берүүнү Кыргызстандын бардык аймагы көрөт, андыктан албетте Бишкекте 4 район бар экенин билбегендер бар болушу ыктымал. Октябрь району, Свердлов району, Ленин району жана Аламүдүн району. Урматтуу бекнедештер, ошентип сыйлык тапшыруу аземидагы соңуна чыкты. Биз жалпы НТ спорт каналынын көрөрмандарына ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу шаардын тургундары, сиздерди чын жүрөктөн биздин сүйүктүү Бишкек шаарыбыздын 141 жылдыгы менен куттуктайм.